Ар бир жашоодо ар ким ар кандай жашат. Бул жашоодо ар ким ар кандай жашат. Ар ким өзүнүн принцибинде, ар ким өзүгө туура деп билген жашоодо жашашты каалайт. Асманыбыз канчалык кең болгону сыяктуу, адамдар да ошончолук жан дүйнөнүн кеңдигин каалап жашашат. Жылдыздар канчалык көп болгону сыяктуу, жакшы адамдар ошончолук көп болушун үмүт кылып жашашат. Ошондуктан да Аллах бардыгыбызды мээрим менен боорукерликте күндөй кылсын деп дуа кылышыбыз керек. Ачыктыкта, мээримдүү болууда, боорукер болууда күндөй бол. Күндү караңыздар, күн мисал үчүн бар жокко нуру тиет, бул Австрия экен, бул Америка экен деп күн тийбей койгон жери жок. Ошо бар жокко күн тиет. Бар жокко күндүн нуру энергиясын бардыгын алышат. Сен жаман адамсың, же намаз окуй койдуң, же тура эмес иш кылып койдуң деп ал жака күн тийбей койгон жери жок. Бар жок эле тиет деген маселе да. Мээрим менен боорукерликте күндөй кыл деп дуа кылышыбыз керек. Ачуулануу менен жинденүүдө өлүктөй кыл. Өлүк мисал үчүн. Жөнөкөй өлгөн адамдар мисал үчүн аркасынан гыйбат болсун, доомат болсун, жаман иш болсун, эми ал өлдү. Эч кимге пайда дагы, зыян дагы бере албайт да. Адамдар айтып коет мисал үчүн, кээ бирөөлөр айтып коет, мүрзөдөн корком. Биз баткендер кабырстан деп коебуз, кабырстандан коркот деп коюшат да. Жок, кабырстандан коркпо дей. Кабырстан, мүрзөдөн коркпо, өлүктөрдөн коркпо, тириктерден корк. Тириктер зыян бериши мүмкүн. Өлүктөр сага кандай зыян берсин? Өлүктөр кандай зыян берсин сага? Сиз өлгөн адамдын артасынан гыйбат кыласызбы, жаман иш кыласызбы, аны сөгөсүзбү, урасызбы, не кылсаңыз дагы ал өлүп бүттү, жашоосу бүттү, ичкен суу, тарткан абасы түгөндү, ырчкысы түгөндү, аны алып кетти. Болду, эми ага кандай зыян берем десеңиз дагы ага мааниси жок. Себеби ал өлүп бүттү. Анын кан жашоосу, жан жашоосу, үмүт жашоосу түгөндү. Чыныга куюлган суусу түгөндү. Аллах берген өмүрү түгөндү. Демек, ачуулануу менен жинденүүдө өлүктөй кыл. Өтө ачууңуз келет. Өтө ачуу катуу келет кээде. Баягы айтат го. Өзүгө эң күчтүү ким деп, ким маселе деген, күчтүү ким дегенде, бирөөнү жыгып койгон, бир уруп, ударып койгон эмес, сабыр кылган, ачуусу келген учурда. Ачуусун башкара билген чыныгы эркек, чыныгы спортсмен экен да. Ачуу менен жинденүү, ошол учурда өлүктөй болушубуз керек экен. Өлүк эч нерсе кыла албайт. Биз дагы өтө ачуубуз келип, бирөө жинибизге тийгенде, ачуубузга тийген учурда, ошол учурда өзүбүздү токтотуп, өлүктөй болушубуз керек экен. Өлүк эч нерсе кыла албайт. Тирүү болуп туруп, өлүк боло турган учурубуз бул ачуу жинибиз келген учур болуш керек экен да. Жинденүү менен ачуу келгенде өлүктөй бол. Урматтуу мусулман бир тууганым, ачуу келген учурда, биринчи ачуу келген учурда абалыбызда кандай абалда болбойлу? Мисал, турган абалыбызда болсок, ачуубуз келген учурда анда отурушубуз керек. Отурган учурда ачуубуз келсе, жатышыбыз керек. Узунасыга жатышыбыз керек. Андай да болбосо, ачуу тарабаса, шайтан оттон жаралган, отту суу өчүрөт, анда барып дарат алышыбыз керек экен. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын алтын кеп баяндарынан. Ошондой экен, мисалы, ачуу жинденүү бул өтө көп балелердин башаты болуп эсептелет. Молдокелерибизге, дамаларыбызга арзанып келгендерин 80-дерлик 80-90% ачуу үстүндө талак берип алыпмын, ачуу үстүндө бирөөнү уруп коюпмун, ачуу үстүндө бирөөнү сөгүп коюпмун, ачуу учурунда ушу бирөөнү башыга балта менен чабып коюпмун. Бардыгы ачуу жинденүү учурунда болгон дерлик 90%. Ачууну жеңе билишибиз керек. Ачууну токтото билишибиз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир проблеманы айтса, дароо аны чечимин да кош айтып коет. Не деди?
турган абалда жат. Жатканда болсоң дарат ал dedi да. Жинденүү ачуулан урматым сага бир туган. Бирөөлөр сиздин креслоңузга келген учурда, бир жакшыраак мансапка, бийликке келген учуруңузда бирөөлөр сизди макташат, бирөөлөр сизди даңкташат. Ал мактоо, даңктоо сизди креслодо түбөлүк, ошол бийликте жакшыраак олтуруп түбөлүккө отуруш үчүн эмес, балким ошол креслодон сизди түшүрүш үчүн болушу мүмкүн. Бирөөлөргө мисалы туура эмес кабар келген учурда кагаздарды жыртып салат, столдорду аударып салат, шкафтарды сындырып, идиштерди сындырып, туура эмес иштерди көп кылат да. Алымдардын бирөөсүнүн алым өтө күчтүү алым болгон, содагер дагы мен Кудай берет деп жатып алган алым болгон эмес да. Өзүнүн сап башыбызда турган алымдардан өтө күчтүү алым болгон. Сода иштери менен өтө көп материалдарды кораблда, кемелерде башка өлкөгө жөнөтүп кайра күтүп алып ошондой иштер менен кылган да. Күндөрдөн бир күн келет экен, паланчы домла, паланчы молдоке, алым аке, сиздин кемеңиз чөгүп кетти десе, алхамдулилла дейт экен. Чөгүп кетти кемеңиз десе, алхамдулилла дейт экен. Бир аздан кийин кайра келип, сиздики эмес экен, башканыкы экен, башка адашып калыпмын деп ошентип сөзүн айтканда дагы алхамдулилла дейт экен. Эмне үчүн алхамдулилла деп жатасыз, кемеңиз чөксө дагы? Адашып калган учурда дагы алхамдулилла дедиңиз. Сен кеме чөктү деген учурда мен ойлондум. Жүрөгүмдө кыпындай дагы дүйнөгө болгон ой жүгүртүү, сарсана болгон жок. Ошол сарсана болгонуна алхамдулилла дедим, Кудайга шүкүр келтирдим. Анан сен адаштым, башка экен деген учурда башканы чөктүрүп, меникини аман калдырды. Кудайыма шүкүр, алхамдулилла дедим деген экен да. Ошол сыяктуу урматтуу мусулман бир тууганым, бул жашоодо боло турган нерсе болду. Ал болуш керек эле, ал болуш шарт эле. Аны болдурбай коюштун мүмкүнчүлүгү жок эле. Согуш ортосуна кирсеңиз, пулеметто, танкада, снайперде, БТРде миңдеген, миллиондогон пулелар келип тийсе дагы, октор келип сизге тийсе дагы, же тийбей өтүп кетсе дагы, бул болуш керек нерсе эле. Ал андык болуш керек нерсе эле. Биз болушу керек болгон нерселерди өзүбүзгө кайгы, проблема деп билип алабыз да. Мисалы жөнөкөй эле кетип атып машинада кырсык болуп калды. Ундан сиз миң качсаңыз дагы баары боло турган иш экен да бул. Аллахтын каалоосу экен, тагдырда бар экен эле, бул болду. Эми ошол учурда не кылыш керек? Өкүнүп, кайгырып, сен рулда туура эмес отурдуң, башка кылдың, сен ролду карабадың, правиланы билбей калдың, же андай мындайдын кереги жок. Болуш керек нерсе эле бул. Кайгырыштын кажети жок. Дароо ошол аман сактаган Аллахка шүгүр айтып, намаз окуп, ремонтун башкасын кылыш керек да адам. Демек, сол жака келдиңиз, миңдеген октор сизге тийбей калды. Ал дагы тагдыр экен. Тийбейди сизге. Бул жазылыптыр сизге. Жазылган экен, кайда качып барайын? Жазылган экен, кайда качып барайын? Жазылган экен, баары бир көрөсүз сиз. Жазылбаган болсо кайдан көрөйүн? Жазылбаган болсо баары көрбөйсүз. Жазылган болсо баары бир көрөсүз деген маселе да. Кээде биз өкүнөбүз да арттагы өткөн иштерге, өтмүштөргө, мисалы базарга барып, жөн эле базарга барып бир кроссовка алсак, бир жерден алып, үйгө келип, мактанып неме кылсак, бул базарда мисалы Орто Сай базарда ушунча сом эле деп бир досубуз айтса, бекер алыпмын, Орто Сайда арзан экен дештин кажети жок, өкүнүштүн кереги жок ал нерсеге. Бул нерсе болуш керек нерсе эле болду. Алган нерсеңе өкүнбө. Бүгүн биз жөнөкөй формада, кийимде дагы адашып калсак, өкүнүш, кайгырыш сезимин чыгарып алганбыз өзүбүзгө, принцип кылып. Ал болуш керек нерсе болду.
Колуңузга кырсык жетти, бутуңузга кырсык жетти, көз тийди, назар тийди, бул болуш керек нерселер. Арттагы кайгыларды эстеп өзүн чүмкөнткөн адамдар бар. Мисалы жөнөкөй эле, мисалы бүгүн Ырысбек Баяман тирүү болгондо мындай болбойт эле, Кыргызстан өнүгүп кетет эле, жок. Мындай деп айтыш тагдырга каршы маселе да. Ал тирүү болсо дагы, башка тирүү болсо дагы, ал Аллахтын каалоосу эле. Болуп бүттү нерсе. Ал нерсеге өкүнүштүн кажети жок, кереги жок. Тоба. Бул урматтуу мусулман бир тууганым, мээримдүүлүк менен боорукеликте күндөй кыл, жийинденүү менен ачууланууда өлүктөй кыл, көрө албастыкта же бир сабырда топурактай бол дейт да. Топурак мисалы үчүн. Биз топурак өтө көп жерде бар. Топурак өтө арзан, сенасы өтө арзан. Топурактын сенасы өтө арзан, бекер бар жокто топурак. Кээ бир үйлөргө иштелген топурак кичине кымбат болсо, топурак бекер арзан. Алтын күмүштөрчү. Алтын күмүштөр өтө кымбат. Себеби алар аз. Базарда да качан кымбатчылык болот? Конкуренция аз болгон учурда. Мөмөнүн саны аз болгон учурда да, мисалы үчүн. Ошол учурда кымбаттайт сиздин товарыңыз. Кээ бирлер ошо товарын кымбаттатыш үчүн, же соданы жүрүтүш үчүн, же бир креслого келип аткан болсо, дагы катындаш бирөө келип аткан болсо, мынаны жокуз керек деп бирөөлөргө айткандар бар. Өзүнө жолуна тоскоол болушту каалагандарга каалаганча зыян бериштүү үмүт кылгандар бар. Алар Кудайдан коркпой, ушу закондон корккон адамдар деп коет го. Алманын качан сенасы өсөт экен? Сизге атаандаш адамдардын аз болгон учурда, алмалар аз болгон учурда сиздин бааңыз көтөрүлөт экен. Бирок урматтуу мусулман бир тууганым, өзүмдүн бактымды курамын деп өзгөнүн көз жашын төкпө. Бирөөнүн көз жашына бакыт курулбайт, дейт да. Канча аракет кылбайлы, бирөөгө зыян берүү менен бактылуу боло албайт экенбиз. Бактылуу жашай албайт экенбиз. Мен мисалы кээ бирлерге таң калам, бирөөнү урдап кетип, бирөөнүн машинасын алып алып, же бирөөнүн акчасын урдап кеткенден кийин ал кантип тынч жатат, кантип уктайт экен деп ойлоном да ошолордо. Жүрөгүдө тынчтык болбойт, ошону ойлогон сайын, акчаны көргөн сайын, бул урдаган акча эле, ушундай болгон акча эле деп ойлонуп, сыгылып, өзүн өзү жеп салат да. Түгөт өтөт ал акыры. Өзүн өзү өлтүргөнү ошол. Өзүн өзү жок кылганы ошол. Сабырда урматтуу мусулман бир тууган топурактай болушубуз керек экен. Бизге бирөө зыян берди. Мисалы Корея, Японияда эң көп айтылган сөздөрдөн бири кечирип коюңуз деген сөз экен. Кечирип коюңуз, болду. А бизде кандай? Машыкада бирөө тийип кетсе, сразу рамкага туруп мушашабыз дегендей абалга келип калат да. Кудуманы негизи ал колунан бир эчтеке келбеген адам ошондой кылат да. Колунан эчтеке келбеген адам, эч кимге күчү жетпеген алсыз адам биринчи муш көтөрөт. Акылдуу адам кечирим сурайт. Күчтүү адам кечирим сурайт. Себеби кечирим сураш кыйын. Өзүнчө өзүн күчтүү сезип бир уруп уктатып коюш оңой. Ал баарынын колунан келет. Демек, сабырда топурактай болушубуз керек экен. Биз күн сайын топуракты басабыз, жерди басып жүрөбүз. Күндөр өтүп,
ошол топуракты астында өзүбүз жатабыз. Көк чөптөрдү тоолорго барганда гүлдөрдү басып жүрөбүз. Бирок ошол эртең биз жерге коюлганыбыздан кийин, көмүлгөнүбүздөн кийин ошо көк чөптөр, гүлдөр биздин үстүбүзгө өсүп чыгат. Кайтар дүйнө экен да. Аллах ушул жерде дагы адилеттүүлүгүн билдирип койтат. Биз деп элеген чөптөр эртең биздин үстүбүзгө чыгат. Кандай, жерде, мисалы топурактын үстүндө, жерде канчалаган жаман иштер болуп атат, жардыруулар болуп атат, күнөөлөр болуп атат. Бир титиреп башкача болуп кеткен жери жок. Сабырдуу. Кичпейилдүүлүк жана жоктукта, сабырда, топурактай кал. Бул адам барат экен, аялын бир намазга, жамаатка чыкканда аялдары жөнөтөйлү дейт экен да. Олияга бирөө барып көрсөтөйлү. Булар бирөөсү намаз кылган, бирөөсү намаз окубаган, олияга жөнөшөт экен. Барып олияга өзүнүн тооба кылыш үчүн, күнөөлөрүнө, жасаган туура эмес иштерине табаррук кылыш үчүн олияга өздөрүнүн сөздөрүн айтышты баштайт экен. Мен биринчиси баштайт: "Ке бир чоң күнөө кылганмын, бирок майда күнөөлөрүм жок" дейт экен. Экинчи аял Кудай жай адам, аял Кудайдын буйруктарын аткарган. Менин майда күнөөлөрүм бар. Чоң күнөө кылган эмесмин күйөөмө карата. Ошол майда күнөөлөрүмө тоба кылып койсом болду дегендей кылып коет экен да. Мындай менсибей сүйлөйт го кээ бирлер. Ошол менсибей сүйлөп коет экен. Ошондо олий адам карап туруп: "Сиз чоң күнөө кылгансыз. Огороддо чоң таштар, коргондо чоң таштар турат, ошондон бирөөсүн алып келиңиз. Сиз могу куржунга майда таштарды терип келиңиз" дейт экен. Макул деп экөө терип алып келишет экен таштарды. Олия кадам карайт экен таштарга карап туруп: "Эми бул таштарды, алып келген таштарыңыздарды кайра ордуна алып барып коюңуздар" дейт экен. Наркы бир ташты алып келген аял киши ордуна алып барып коет экен. Бирок экинчисиге өзгөчө эскертип айтат экен: "Сиз алып келген майда таштарыңызды өзүнүн ордуна алып барып коюңуз" дейт экен. Бирок бул ордуларын таппай калат. Коеюн десе дагы адаштырат да баары бир. Өткөн иш өкүндү. Ошондо олия айтат экен: "Сиз майда дейсиз. Деги эле биз жашоодо адамдар бир нерсени майда дешибиз мүмкүн. Майда күнөө эчтеке болбойт. Кичине күнөө эчтеке болбойт. Бирөөнүн бут кийимин сурабай кийип койдук, эчтеке болбойт. Бирөөнүн суун сурабай ичип койдук, эчтеке болбойт. Тамагын сурабай жеп койдук, эчтеке болбойт. Бирок ошол жерде эчтеке болбойт деген жерде бардык нерсе башталат. Билип коюңуз, ошо эчтеке болбойт деген жерден бардык нерсе башталат. Себеби кичинекей таштардан чоң тоолор куралат. Сиз көрүп жаткан чоң тоолор кичинекей таштардан куралган. Сиз көрүп турган Тынч океандагы кичинекей тамчылардан турат негизи. Мисалы, 100 этаж, 200 этаж Дубайда мисалы үчүн канчалаган этаждар, 875 метр зданиялар бар мисалы үчүн, чоң. Алар кичинекей бирден кирпичтер коюлуп ошондой куралды да. Мисалы үчүн кичинекей нерседен башталды, майда нерседен башталды. Демек, күнөө маселесине келгенде дагы кичинеден башталат экен. Баягы чоң дүйнөгө таралган уруулардагы биринчи чындап эле бир уруулукту баштап дейсиз? Жок, алар биринчи кичине уруулуктан баштаган. Кичинеден чоңойткон алар. Армияга барганыңыз учурда сизде бөлүп эле сен танкист болосуң, сен
пулеметчик болосуң, снайпер болосуң дебейт. Биринчи бардыгы АКС карматат. АКСтен жакшы аткандар анан снайпер болот. АКСти жакшы аткандар анан пулеметчик болот. Ошол жерде командирлер бөлөт. Сен мындай бол, сен мындай бол деп. Демек бардык нерсе майдадан башталат экен. Биздин арасатта аткарып жүргөн кичинекей күнөөлөрүбүз барып чоңго айланат экен. Чоңго алмашат экен. Бүгүн көзгө албашыбыз мүмкүн. Бүгүн назарга илбешибиз мүмкүн кичинекей деп. Бирок кези келип, убактысы келип, бул өтө чоң балеге алмашат. Биз майда деп билген күнөөлөр. Сиз майда дедиңиз. Майда деп билген нерселериңиз кайра ордун таппай калды. Кичинекей таштарды ордуна кое албай калды бул аял. Наркы аялга кайрылып сиз бир ташты таптыңыз, бир күнөө кылдыңыз, чоң күнөө аны ордуна койдуңуз, артынан чоң тоболорду кылдыңыз, Аллах кечирди. Бирок майдаларды ар дайым уланта берген бул аял өзүнүн ордундагы жоготту, эстей албай дагы калды. Бул жашоодо күндөрүбүз өтөт экен, айларыбыз жылдарга алмашат экен. Жаңылышпаган адам жок. Жаңылбаган туяк жок. Бирок ката кетиргендердин эң жакшысы тоба кылганы. Күнөөсүнө тоба таваззур кылганы эң жакшы адам. Урматтуу мусулман бир тууганым, ушундай.